Бизде кыргыз элинде байкуштарды аябай жакшы көрөбүз. Байкуштар колунан келбеген мындай ыйлап жардам бергилечи дегендерге байкайсыздар, биз аябай көп жардам беребиз. Ооба. Башын көтөрүп, төбөсүн көтөрүп, мыкты болуп, кыйын болуп, мындай өзүнүн арабасын өзү тартып, ыйлаганын элге көрсөтпөй мындай тың болуп жүргөндөргө биз жактыра бербейбиз. Анткени мындай биз байкуштарга чекесин сылап, мен сага жардам берип коеюнчу, сен кыйын, сенде жакшы болот деген нерсени жакшы айта алабыз. Бирок мындай аракет кылып аткандарды сен азаматсың, сонун жасап атпайсыңбы деп айта албайбыз да, эмнегедир. Мындай биз байкуштарга жардам бергенди жакшы көрөбүз. Мен аудиторияга бир байкуш болуп, мен үйдө саксайып отурам десем, мага аябай сонун смс билдирүүлөр келет да. Айзада эч нерсе болбойт, бул декретиң деле өтүп кетет, баары жакшы болот депчи. Бир күнү мен жакшынакай көйнөк кийип сахнадан, мынакей декрет дагы плюс ушинтип сахнага чыкса болот экен десем, саксаңдабай 30га чыкканда балаңды жакшынакай үйдө карап отурбайсыңбы, сахнаны сага ким коюптур дейт да. Мына ошондон гана мен баягы байкаган нерсем да.